Жогорку кеңештин депутаты Дахан Мадумаров элдик курултай мыйзамсыз өттү деп Конституциялык сотко даттанды. Бул туурасында Бүтүн Кыргызстан фракциясынын катчылыгынан кабарлашты. Маалымат кылайык, 22 декабрда Конституциялык сотко президенттин 15 августтагы элдик курултайды чакыруу жөнүндө жана 28 сентябрдагы элдик курултайды өткөрүү маселелери боюнча айрым ченемдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу жарлыктарын конституциялык эмес деп табуу жөнүндө сунуштама берген. Мен бүгүн жарыя кылайын. Муну ол мыйзамсыз указ, курултай өткөрүүдөгү мыйзамсыз указ жөнүндө Конституциялык сотко бүгүн мен азыр саат 12-де барып тапшырам. Мен далилдеп берем, эгерде ушул мамлекетте адилеттүүлүк болсо, курултай адилетсиз өттү, мыйзамсыз өттү, курултай өткөрүүгө, указ кабыл алууга эч кимдин укугу жок. Бул менин каалоом эмес, Конституциянын каалоосу деп мен ошол кадатайство жаздым, бүгүн тапшырам Конституциялык сотко. Белгилей кетсек, элдик курултай жөнүндө мыйзам долбоору жыл башында Жогорку кеңеш кабыл албай койгон. Мындан улам президент Садыр Жапаров өзү жарлык чыгарып, аны өткөрүүнүн жол жобосун бекиткен. Анын негизинде 25-26 ноябрь күндөрү өлкөнүн бүт аймактарынан делегаттар чогулуп Бишкекте курултай өткөн. Бүгүн 23 декабрда Кемпирабад ишине байланыштуу камакта отурган 25тен ашуун кишинин жакындары өкмөт үйүнүн алдына барып, президент Садыр Жапаров менен жолугушууну талап кылышты. Мен келдик, энелер ушул жерге чыгып, өзү бизге бир 5 мүнөткө чыгып жолугуп койду. Жапаров бизге окшогон энелер бар да, дедичи. Кемпирабад ишине байланыштуу камакта олтургандардын арасынан 15и ачкачылык кармап, айрымдарынын наар албай жатканына 10 күнгө чукулдады. Алар соттун чечимине нааразы болушууда. Саясатчы Азимбек Бекназаров менен журналист Айданбек Акматов ден соолугунан улам ачкачылыгын токтоткон. Быйыл 23-24 октябрда Кыргызстанда оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогер жалпысынан 26 адам жапырт кармалган. ИИМ камактагы бул адамдар жазык кодекстин жапырт башаламандык уюштурууга даярдык беренесинин негизинде кармалгандыгын билдирген. Кийин аларга тагылган айып бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү деген беренеге алмаштырылып жаткандыгы маалымдалган. Бишкекте жүрөгү оорулуу бала сасык тумоо менен ооруканага түшүп чарчап калды. Маалыматты ГТВга саламаттыкты сактоо министрлигинен тастыкташты. Маалыматка караганда окуя 22 декабрда болгон. Эне жана баланы коргоо улуттук борборуна бала вирустук инфекциянын белгилери менен өтө оор абалда түшкөн. Бала курч респиратордук вирустук инфекциясы менен жаткырылган. Баланын тубаса жүрөк кемтиги болгон жана буга чейин ага операция жасалган. Вирустук инфекция жүрөк кан тамыр системине таасир эткен деп айтылат маалыматта. Кыргызстанда тумоого кабылгандар кескин көбөйгөнү мындан 2 апта мурун байкалган. Ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти соңку бир аптада сасык тумоо жана курч респиратордук вирустук инфекция 44 миңден ашык кишиден аныкталгандыгын билдирген. 20 декабрда аталган мекеме мектептердеги карантиндин мөөнөтүн 30 декабрга чейин узартууну сунуштады. Расмий маалымат кылайык, соңку бир күндө өлкөдө сасык тумоо менен ооруган 6500 учур катталган. Департамент балдардын арасында ооругандар көбөйүп жаткандыгын эскертти. Бишкектеги Горький паркында оң рулдуу унааларды Кыргызстанга алып келүүгө уруксат берүүнү талап кылган жарандар акцияга чыгышты. Алар өлкөгө оң рулдуу унааларды алып кирүүгө уруксат берүү өтүнүчү менен президентке кайрылышты. Кыргызстанда оң рулдуу унааларды ташып келүүгө 2015 жылы тыюу салынган. Өкмөт мындай автоунаалар жол кырсыгынын көбөйүшүнө себеп болуп жаткандыгын жүйө келтирген. Акыркы убакта техникалык абалы начар унаалар көбөйүп, экологияга кесепетин тийгизип жаткандыгын айтып, оң рулдуу машинелерге уруксат берүү талабы көп айтылып жатат. Бишкектин мектептеринде онлайн окутуу режиминин мөөнөтү 28 декабрга чейин узартылды. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына караганда, буга борбор калаада сасык тумоого байланыштуу түзүлүп турган эпидемиологиялык кырдаал себеп болууда. Сасык тумоо күчөгөнгө байланыштуу Кыргызстанда мектептер 15 декабрдан 24 декабрга чейин онлайн окутууга өткөн болчу. Кышкы каникул быйыл мектептерде 30 декабрдан башталып 10 январга чейин уланат. 3-чейрек 11 январда башталат.